Саламатсызбы? Биринчи эле өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен өзүмдү тааныштыра кете турган болсом, Жолоева Нурсита Асанбековна, Токтогул районуна караштуу Нишкесай айылында 1979-жылы 9-майда төрөлгөм. Бул мектепте сиз канча жылдан бери иштейсиз, кызмат өтөйсүз? Эң алгач эмгек жолун ушул мектептен баштадым. 1998-жылы 1-сентябрда ушул мектептен эмгек жолун баштадым. Ошондо быйыл туптуура 24 жыл болду. Жакшы. Сиз башталгыч классты окутат экенсиз. Бул сиздин дипломуңузга жарашабы же мугалимдик кесип жетишпегендиктенби же болбосо өзүңүздүн каалооңузбу? Мен ошол 1996-жылы Жалал-Абад педагогикалык окуу жайына тапшырып, башталгыч класстын мугалим адистигин бүтүрүп келгем. Артыкчылык диплом менен бүткөм. Анан 98-жылдан баштап ушул мектепте башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенип келем. Анан негизинен кичинекей жан дүйнөсү таза балдар менен иштеген мага аябай жагат. Ошондуктан ушул кесипти тандап алгам. Мугалимдик кесиптин оорчулугу эмнеде жана ошондой эле жакшы жактары кандай? Ар бир кесип ардактуу деп айтылат. Ар бир кесиптин өзүнүн жакшы жактары дагы бар, татаал жагы да бар. Мисалы, жакшы жагы ар бир окуткан окуучуң таң эртеден саламатсызбы, же болбосо көчөдө бара жатканда учурашып саламатсызбы деген бул мен үчүн сыймык да. Ал эми татаал жагы албетте азыр коомчулукта бардык эле жерде мугалимдердин иши аябай татаалдашып баратат. Себеби дегенде окуучу менен мугалимдин ортосундагы же болбосо окуучу менен мугалим менен ата эненин ортосундагы кээ бир мүчүлүштүктөр ушул кыйындыкка жаратат да. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, бул мектепке кандай өзгөртүүлөрдү киргизмексиз? Бул сурооң аябай ойлондурат экен. Эгерде менин мүмкүнчүлүгүм болсо, мунугу мектептин алдында корттун аркасында биз быйыл Кудай кааласа жакшы тилек ой максат менен ар бир адамдан бирден көчөт акциясына катышып, окуучулардын ата энелеринин тарабынан көптөгөн мөмө жемиштүү бактырактар, көчөттөр отургузулду. Эгерде менин мүмкүнчүлүгүм болсо, дагы ушул мектептин айланасына жашылдандыруу боюнча бактырактарды отургузуп, анан мөмөлүү жемиштерди мөмөсүн төккөн мезгилде ушу ашканада балдар азыр түшкү шашке тамакты ичишет, ошого сырттан компотко же болбосо тамак ашка керектүү мөмөлөр сатып албай, ушу өзүбүздүн жетилип калган мөмөлөр болсо, ошолордон жайы менен бышкан мезгилде кургатып, ашканага даярдап, анан ошол окуучуларга тамакка кошуп компот бергенге мүмкүнчүлүк түзөт элем да. Жана ушуга байланыштуу эле бир суроо. Эгерде сиздин ушул мектепке мындай жардам бергенде шартыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, биринчи кезекте эмнени алып бермексиз? Эгерде менин ушу шартым келишип турган учур болсо, эң биринчи мен ушу балдар билим алган ар бир класста эскилиги жеткен парталар бар. Ошо парталарга жардам бермекмин. Себеби мен өзүмдүн иштеп аткан кабинетимде дагы парталар эскирген да. Ушул эле сыяктуу 5-6 кабинетте эскилиги жеткен парталар бар. Мен эң биринчи ошого көңүл бурмакмын. Сиздин колуңуздан окуп кеткен балдар азыркы учурда сизден кабар алып, саламдашып турушабы? Ооба, мен ушул окуткан окуучулардын арасында мугалимдик кесипти аркалаган, андан башка да көптөгөн кесипти аркалаган окуучуларым бар. Мен алар менен сыймыктанам. Бир эле мугалимдик эмес, инженер болуп иштеген да окуучуларым бар. Медайым болуп да иштеген окуучуларым бар. Мен алар менен ар дайым сыймыктанып келем. Көчөдө же болбосо башка жерлерде саламдашып калганда мен абдан кубанычтамын. Эгерде өзүңүздүн мугалимдик кесибиңизге 1-ден 5-ке чейин баа кое турган болсок, кандай бааны туура көрмөксүз? Бул суроо мен үчүн ойлондура турган суроо болду. Эгерде менин кандай мугалимдик экендигимди окуткан окуучуларым жана окуткан окуучулардын ата энелери баалап берсе, мен аябай ыраазы болмокмун. Бирок силердин сурооңор өзүңдү өзүң баалоо болуп эсептелип атат да. Эгерде мен өзүмдү өзүм баалай турган болсом, мугалимдик кесипте мен өзүмдү 5 деп эле бааламакмын. Себебин айта аласызбы? Себебин
Себеби эмне? Мен өзүмдүн теорияда алган билимимди практика жүзүндө мен балдарга билим берип келе жатам. Кудайга шүгүр, башталгыч класста окутам, жогорку класстарда 5-6 класстарда жетектеп аларды окутуп келе жатам. Негизги өзүмдү баалаган ошол 5 эле баалайм. Азыркы келечекте мугалим болом деп жаткан окуучуларга кандай кеңешиңизди бере алат элесиз? Эң жакшы суроо. Мына коомчулукта көп убакыттардан бери мугалимдик кесип мындай бааланбай келген учурлар болуп эсептелинет. Мына Кудай кааласа мугалимдик кесип азыркы учурдан баштап баалана турган учур келип жетти. Мен Кудай кааласа ушу быйылкы бүтүрүүчүлөргө же болбосо дагы келечекте мугалим болом деген жаш жеткинчектерге ошол кесиптин ээси болом деген үмүт кылган инсандарга мен кеңеш айтар элем. Мугалимдик кесип бул баардыгынан улук, сыйлуу, ардактуу кесип деп айтам. Анткени ошол сен окуткан, билим берген окуучулар сен жөнүндө жан дүйнөсү таза, менин эжекем, мага сабак берген эжекем деп сыймыктанып турса, бул аябай жакшы. Мисалы мен быйыл ушул биздин окуп аткан окуучулардын арасынан дагы мугалим болом деген окуучуларды көп кездештирип атам. Алардын бири менин өзүмдүн кызым дагы ошо келечекте мугалимдик кесипти тандайм деп турган учуру. Рахмат. Сиз бул мугалимдик кесипте көп жылдан бери иштеп, кызмат өтөп келатасыз. Анан Кара Көл шаарындагы мектептердин ошол бардык эле мугалимдерин таанып калдыңыз да. Ошол мугалимдердин арасынан кайсынысын эң мыкты, жакшы мугалим деп эсептейсиз? Ооба, айтканың туура. Негизинен Кара Көл шаарында чыгаан көптөгөн мугалимдер бар. Бирок мен алыс кетпейин, өзүмдүн эле кесиптештеримдин арасынан эң мыкты мугалим деп башталгыч класстын мугалими Текеева Нарбек Жакишевнаны эсептейм. Рахмат. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге ошентип бизге билим берип жаткандарыңыздарга ошол дагы көп иштеп көп ийгилик каалайм. Сиздер дагы ошо Тараз ТВ каналына, кыргыз элине ийгилик калып кетесизби? Өзүңүз сөздөрүңүз айта кетсеңиз. Эң биринчиден ушу Тараз ТВ каналында иштеп жаткан жалпы жамаатка бардыгыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Силер ушул жамаатта иштегендер Кара Көл жөнүндө эң жакшы көйгөйлөрдү, жакшы нерселерди эл алдына алып чыгып келе жатасыңар. Бардыгыңардын ишиңерге ийгилик. Ал эми Кыргызстан боюнча мен кыргыз элиме тынччылык, бакубат жашоо, анан ынтымак каалап кетмекчимин. Чоң рахмат.